Мен ойлойм, президент досун иштен алганы бул жеңил болгон жок бул кишиге. Аябай оор болду бул кишиге. Бирок ушуга барганга аргасыз болду да. Себеби деген акыркы моментте жанагы бийликти басып алып эмес, оодаруу, переворот сыяктуу ички аппарат дейли, баягы аппараттын ичиндеги переворот сыяктуу кылам деп, импичмент ошого бүт бардыгын даярдаганын сезип калды да. Ошондон анан кийин алдын алып туруп иш кылды дагы. Азыр алдын алып, ошентип өз неме кылып койду. Мындайча айтканда, анан бул жерде мындай да жанагы узурпациянын эң коркунучтуу жактары, бул деген узурпация жанагы мамлекеттин органдары мындай бир группанын эле кызыкчылыгына, бир кландын эле кызыкчылыгына иштеп калганда, бул деген мамлекеттин функциялары, мамлекеттик органдардын функциялары парализация болуп калат да. Мындайча айтканда, мыйзам менен иштебейт дагы. Только ошол узурпация кылган адамдын оозуна карап калат. Ушул эмне дейт, ушунун мнениясы кандай экен деп. Ошондуктан мыйзам талаасынан чыгып кетет бардыгы. А мыйзам талаасынан чыккандан кийин мамлекеттик функциялар, мамлекеттик органдардын функциялары жакшы иштебей калат да, полностью парализация болуп калат. Ошондуктан бүт бардыгы мындай болгондон кийин, бүт бардыгы жанагы мыйзамдарды бузуу, даже конституцияны деп сөөгө бүт бардыгы жол ачылат да. Анан коркунучу бул жерде мындай да, мисалы ошол эле УКМКны ала турган болсок, бул метод сиңип калды да, айрыкча жаш сотрудниктерге да. Карабайсызбы? Агар башынан эле өзү башы мыйзамды, конституцияны урганым жок. Мыйзамыңарды мен айтканды кылгыла деп заставлять эткенден кийин, бул уже метод болуп калат да. Булар анан кийин ушундай кылса болот экен деп туруп, республикадан тартып, райондук жанагы УКМКнын немелерге чейин бүт бардыгы жанагы мыйзамсыз иштерге кире баштады. Ошол эле кустуризация, ошол эле кысымдарга алуу, бирөө бирдеке деп койсо эле барып туруп звонить этсе эле, даже лайк басып бирдекени бөлүшүп койсо деле уже УКМКга чакырып, же болбосо жок дегенде телефондон чалып туруп, ай, көзүңдү ачып тур деп, бул бардыгы эле дайым болуп калды да. Бул сыр эмес да. Ошондой болуп туруп, эң коркунучтуу эмне үчүн бул узурпацияны өзгөчө оор кылмыш деп, особо тяжкий деген преступление деп эсептелгени, себеби деген бул полностью мамлекеттин функциясын парализация кылып калат дагы. Анан кийин бул деген акырын барып туруп мамлекеттин жок кылганага жол ачып коет.